Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнгө 28 апрель, жекшемби, дем алыш күнүңүздөр жакшы, ийгиликтүү улансын. Адаттагыдай эле сиздерге жакшы кабарларды жеткизебиз. Андыктан бирден лайк басып, аягына чейин биз менен болуңуз. Москвада парковка бекер болот. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин билдирди. Ал майрамга карата парковкалар эртеден баштап 29-30 апрель, андан кийин 1 май, анан 9-10, 11 май бекер болот деп билдирди. 12 май күнү болсо саатына 380 жана 450 рубль төлөнгөн көчөлөрдө акалынат, башка жерлеринде бекер деди. Шлагбаум бар жерлердеги парковкалар баары акча төлөнөт. Адашып кирип албаңыздар. Ушул маалыматты такси группаларга бөлүшүп коюңуз. Мигрант өрттөнүп жаткан квартирадан адамдарды сактап калды. Питерде болгон окуяда 48 жаштагы Олимжон Ибрагимов деген мигрант өрт өчүрүү кызматчыларына кошулуп өрттөнүп жаткан квартирадан адамдарды куткарууга жардам берип, бир нече адамды өлүмдөн сактап калды. Өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, башкаларды куткаруу үчүн этажга жамгырдын суусу кетчү труба аркылуу асылып чыгып, тездикте адамдарга жардам берди. Ушундай баатырлык, айкөлдүк, жакшы сапаттарыбызды бөтөн жерде да көрсөтүп жүрө берели. Жакшы комментарийлерди жазып, колдоп, лайктан басып кетиңиз. Кечээ күнү Москванын кээ бир райондорун катуу жамгыр жаап, суу каптады. Көрүп турганыңыздай, Москванын көптөгөн жерлери суу астында калды. Ал эми бул Почта Россиянын иш учурунан бир көрүнүш. Эгерде кокус жумуртка жөнөтүп калсаңыз, точно жалпак жөжө болуп барат. Май майрамдарына карата Москванын бардык парктарында фонтандар иштейт. Ошондуктан бала чака менен барып, парктарда фонтандын алдында эс алып келсеңиздер болот. 1 майдан тарта өз ара шоттордо 30 миллион рубльга чейин которуулар бекер болот. Мисалы Сбербанктан Тиньковко өзүңүздүн шотуңузга которсоңуз, 30 миллионго чейин акысыз болот. Телеграмда поддержка группа бар, Москва бар деген, ал жерде биз бири-бирибизге жардам беребиз. Ошол жерден бир суроого, сунушка сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Гүлнур деген кызыбыз жаза кетиптир. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Мен жумуш сурап жаздым эле, эрте менен мага бир бала чалды, жаман ойдо 2 кыз керек деп. Кыргыз эркектер уялгыла. Силердин да энең эреже карындашыңар, кыздарыңар бар, аялыңар бар, ошончо эле акчаңар ашып жатса, зынага эмес, садака закетке бергиле акчаңарды. Урматтуу Кыргыздын кыраан жигиттери, эже карындаштарыбыздын, кыздарыбыздын абийирини биз коргобосок ким коргойт? Бөтөн жерде жүргөндө азыр ата-энебиз мекенибизде кыжалат болуп, балабыз иштеп атат, уулубуз иштеп атат, ишти таап атат, акчаны таап атат, жөнөтүп атат деп сүйүнүп отурса, силердин мындай кылганыңар жакшы эмес. Кыргыздын кыздарынын намусун коргой турган өзү биз. Эч ким көрбөгөндө дагы, WhatsApp'ыңарды эч ким текшербесе дагы, Telegram'да эч ким текшербесе дагы, Кудай көрүп турат. Бөтөн жерде жакшына эле жүрүп, өзүбүздүн жакшы гана жагыбызды көрсөтөлү. Кантсе дагы бул жерде бири-бирибизге поддержка берип, колдон келсе, только жардам берели. Ушул маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз, туугандар. Жакындар арасында, мекендештер арасында группаларга таркатып коюңуздар. Бизди колдоп, лайктан басып, каналга каттала кетиңиз. Анткени жакшы, жагымдуу жаңылыктарды колдон келсе күндө чыгарып турабыз. Анан дагы баягыдай эле эскерте кетебиз. Майрамдарына карата текшерүүлөр катуу болот. Документтериңиздерди ала жүрүңүздөр. Паспорт, миграционка, жашыл карта, трудовой договор жаныңыздарда болсун. Сөзсүз регистрациянын срогун дагы карап коюңуздар, туугандар.
Канча дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңы келген мекендештерибизге квартирага койдурам десеңиздер 8929 975 89 79 номерине кайрылыңыздар. WhatsApp'tan жооп беришет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, мекенибизге ийгиликтүү, аман-эсен жетели. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман болуңуздар туугандар. Москвадагы мекендештер, кирди-чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.